Саламатсыздарбы? Кыргыз Өзбек университетинин педагогикалык сабактар бирикмесинин окутуучусу Бегайым Абдыгапаровнанын көркөм окуу жана балдар адабияты сабагынан Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме, Эрте келген турналар, Атадан калган туяк чыгармаларындагы бала каармандарынын үлгү сапаттары аркылуу инсанды калыптандыруу идеяларын окутуп үйрөтүүнүн негиздери деген видео сабак. Сабактын максаты билим берүүчүлүк. Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме, Эрте келген турналар, Атадан калган туяк чыгармаларынын негизги идеясы окуясы тууралуу маалыматка ээ болуу. Ак кеме, Эрте келген турналар, Атадан калган туяк чыгармаларынын бала каармандары аркылуу чагылдырылган инсандык үлгү сапаттарды мүнөздөө, талдоо жана каармандардын үлгү мыкты сапаттарын ачып берүү. Өнүктүрүүчүлүк жагы. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы бала каармандардын үлгү, адамгерчилик сапаттарын иргей алышат. Чыгармага таасирленип, өз алдынча жазма иштерин жаза алат. Таанып билүүчүлүк жөндөмдүүлүктөрү өсөт, турмушту ар тараптан түшүнүүгө калыптанышат. Тарбия берүүчүлүк жагы. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы каармандардын үлгү сапаттары аркылуу студенттерди инсандык, нравалык сапаттарга, атуулдук милдетти аткарууга, ата мекенди жан дили менен сүйүүгө, кайраттуулукка, достукка бекем болууга тарбиялоо. Күтүлүүчү натыйжалар. Болочок кесибинин социалдык маанисин түшүнөт. Баланын жан дүйнөсүн, мүнөзүн, кыялын түшүнө жана баалай алат. Анализдөө жана талдоо түшүнүктөрүнө ээ болот. Баланын инсандык, патриоттук сапаттарын калыптандырууга үйрөнө алат. Урматтуу студенттер, сабакты баштаардан мурда биз алгач залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов тууралуу алгачкы билимдерибизди текшерип алабыз. Мээге чабуул иретинде 3+3 тапшырмасын аткарып алайлы. Мында ар бир берилген тапшырмада суроого 3төн кем эмес жана ашык эмес жооп беришибиз керек. Анда берилген тапшырмаларды окуп кетейин. Биринчи, 3 Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы символикалык белгилерди ата. Экинчи, 3 Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы жаныбарларды атагыла. Үчүнчү, 3 Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы терс каармандар. Төртүнчү, Чыңгыз Айтматовдун өмүрү чыгармачылыгына байланышкан хроникалык даталарды ата. Бешинчи, 3 Чыңгыз Айтматовдун бала каармандарын ата. Алтынчы, 3 сулуулукту туюндурган сынатоо сөздөрдү ата. Жетинчи, 3 улуттук оюнду ата. Кана эмесе ойлонобуз? Мен ойлойм, бул тапшырма силер үчүн кыйынчылык деле жаратпайт. Ошондой эле ар бирибизге өз алдынча ойлонууга жана изденүүгө шарт түзүлөт. Анда баарыбыз текшерип алабыз. Мисалы, биринчи варианттагы жооптор. Биринчи, жүүз арчы, кызыл алма, китеп кап. Экинчи, гүл сары, ак бара, буг эне. Үчүнчү, Орозкул, Базарбай, Кадича. Төртүнчү, 1928, 1952, 1946. Бешинчи, Бала, Султанмурат, Мырзагүл. Алтынчы, Сулуу, Кооз, Ажарлуу. Жетинчи, Тогуз коргоол, Көкбөрү, Ордо. Демек, студенттер, силер өзүңөрдүн аткарган тапшырмаңар менен төмөнкү экранда көрсөтүлгөн жоопторду салыштырып алдыңар деп ойлойм. Андан ары сабагыбызды улантабыз. Кыргызстандын Залкар уулу, дүйнөгө аты таанымал, белгилүү жазуучу, коомдук жана мамлекеттик ишмер Чыңгыз Айтматов Талас облусуна караштуу Кара Бура районундагы Шекер айылында 1928 жылы 12 декабрда туулган.
1946-жылы Жамбыл шаарындагы зооветеринардык техникумду, 1953-жылы Кыргыз мамлекеттик айыл чарба окуусун бүтүргөн. 1956-1958 жылдары Москвадагы жогорку адабият курсунун угуучусу болгон. Бир канча мамлекеттик журналдардын редколлегия мүчөсү болгон. Анын чыгармалары кыргыз адабиятын эл аралык деңгээлге көтөрүп, жазуучунун дээрлик бардык чыгармалары КМШ өлкөлөрүнүн драма жана опера театрларынын сахналарында коюлган жана чыгармалары боюнча тартылган кинофильмдер эл аралык кино сынактарда байгелүү орундарга, сыйлыктарга ээ болгон. Чыңгыз Айтматовдун чоң масштабтуу коомдук ишмердиги дүйнөнүн көпчүлүк мамлекеттерине барып, ар кандай эл аралык форумдарда тынчтыкты, адамзатка таандык маданиятты жактап сүйлөгөн сөздөрү кыргыз жергесинин коомдук түзүлүшүнүн артыкчылыгын даңазалап айткан ой пикирлери кимди болбосун суктандырбай койбойт. Жазуучунун 90 жылдыгы бир гана коңшу өлкөлөрдө эмес, жер шарынын башка континенттеринде да жогорку деңгээлде белгиленди. Жазуучунун «Эрте келген турналар» чыгармасы орус тилинде жазылган жана Новый мир журналынын 1975 жылдагы номер 9 санына басылган. Аны кыргыз тилине Ашым Жакыпбеков которгон. Эң алгач кыргызча котормосу Ала тоо журналынын 1928 жылдагы номер 7 номерине жарыяланган. Эрте келген турналар чыгармасында согуш учурунун катаал шартында бийик адамдык абийирин сактап калган Аксай десанттары өспүрүмдөр тууралуу баяндалат. Башкарма майданчы Тыналиев мектептен Аксайга кош айдоо үчүн 5 жигитти чорону тандап алат. Алардын кол башчысы 15-теги Султанмурат, экинчи чоро Анатай, үчүнчү чоро атка жеңил тайгачак Эркинбек Баатыр, төртүнчүсү алтын туяк аты бар Эргеш Баатыр, бешинчиси Кубаткул. Мына ушул Аксай десанттары деп атаган балдарды алдыда оор сыноолор күтүп турган болот. Чыгармада ошол балдардын өмүрүнүн бир кыска үзүмдөрү, кош айдоого даярдыктары, кош айдоо кезиндеги жеңиштери жана жеңилиштери тууралуу чагылдырылат. Мына ошол 5 баланын тең тагдырлары окшош. Ишенген медер туткан аталары улуу майданда мекен үчүн душманга каршы аттанып кетишкен. Айрымдарынын атасы тилекке каршы окко учкан. Бирок бул 5 бала мектептеги башка балдардан өзгөчө. Мына ошондуктан да аларды башкарма жазгы кош айдоого даярдык көрүү үчүн мектептен айласыздан бошотуп алган. Согуш мезгили ата-агалардын баары майданда. Ал эми жазгы жумуштар өз убагында аткарылбаса болбойт. Жаздын бир күнү 1000 жылга тете дегендей, өз убагында жер айдалып, эгин себилип калышы керек. Мына ошондуктан талаа ишине тың балдарды тартууга туура келген. Ал эми чыгармада башкы каарман Султанмураттын образын жазуучу өзгөчө бөлүп ачып берген. Султанмурат башка балдарга окшобогон, оюнда эмес таладагы жумушто, үй бүлө,
бир туугандардын алдындагы милдетти алган эмес, сүйүүгө болгон жоопкерчиликти да сезе билет. Анын өзгөчө сапаттары адам менен тез тил табыша калып, ишке тез көзү көнүгүп, дароо аткаргандыгында. Өзү теңдүү балдардын ичинен Султанмурат Кунантай үйрөткүчү жагынан ыкчам. Бала экен деп санабай, кээде айылдыктар суранып калышат. Султан, могу менин жаман баламын тайын үйрөтүп берчи. Мына ошондой жонуна чымын кондурбас ат, кунан тайдын баарын Султанмурат жөнгө салып, эпке келтирип берет. Бул сапар ал башкарма Тыналиев тапшырган кош айдоону да жоопкерчилик менен аткарат. Бирок тилекке каршы, тилеген максаттары ишке ашпай, ошондой катаал учурда да өз жанын арам, бекер тамак менен баккан маңкурт сымал кара ниеттер кош айдоого деген аттарды уурдап кетишет. Кыргызда кыздардан бир ажар карышкырларга бет алып туткунга түшкөн болсо, Айтматовдун Султанмураты да аттарды уурдаган уруулардын артынан түшүп, айсыз талаада карышкыр менен бетме-бет келет. Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повести миф менен азыркы адамдардын нравалык, моралдык сапаттары таразаланып, учурдун адептик, ыймандык куч проблемалары көтөрүлгөн чыгарма. Чыгарма орус тилинде «После сказки» деген ат менен жазылган. Чынында Ак кеме повестинде «Жомоктон кийин» деген ат кошумча тема бекер жеринен коюлган эмес. Буг эне жөнүндөгү жомок кичинекей баланын, анын чоң атасы Момундун бүтүндөй аң сезимин, ой кыялын бийлеп алган реалдуу түшүнүккө ээ. Буг энеге болгон мээрим, жаратылышка болгон чексиз сүйүү сезимине чейин өсүп жетилгендиги повестте чоң чеберчилик менен ынанымдуу сүрөттөлгөн. Ак кеме чыгармасында окурмандарга балалыкты жана байыркылыкты сактоо тууралуу ойлор баяндалат. Дүйнөлүк адабиятта кездешпеген нерсе башкы каармандын энчилүү аты жок. Аны жазуучу жөн гана бала деп койгон. Муну менен Айтматов балдардын жалпыланган символикалык образын жараткан. Конкреттүү, асан, калык деп койгонго караганда жөн гана бала болуп туруу автордук ойду тереңдетүүдө чоң мааниге ээ болгон. Чыгармада башкы каарманды бала деп атоо менен жазуучу дүйнөлүк адабиятта өзгөчө чеберчиликте жаңычылдыкты жасай алган. Бул чыгармада элдик башаттарга кайрылуу, жаратылышты сактоо, экология, ыйман маселелери курч коюлганда, аны көрсөтүү үчүн түрдүү тагдырдагы адамдардын жашоосуна жана кооз карагайлуу табиятка саякат жасалган. Мисалы, мүйүздүү буг эне жөнүндөгү уламышты балага Момун карыя айтып берет. Эгерде жомокту бекерчи Сейдахмат же Бекей же болбосо Ороскул айтканда, бала мынчалык буг эненин келишин күтмөк эмес. Жазуучу өзү да автордук баяндоодо жомокту айтпайт, атайын Момунга айттырат. Элдик уламышты кайра иштеп, Момундун сөзү кылып элге жеткирет. Башкы каарман баланын жашы али мектеп жашына жете элек болсо да, ал келечек жөнүндө ойлонот. Атасын күтөт. Таятасы айтып берген ар бир сөздү эсинен чыгарбай туюп алат жана ал сөздөрдү жакшы күндөрдүн ачкычы, мектепке баруучу жолдун башталышы деп билет. Кордондо жашаган элдердин эң акылдуусу, эң жакшысы таятам деп туу тутат. Чынында таятасы ошондой киши. Кой оозунан чөө албаган, атына заты жарашкан, же болбосо ысмын ээрчип өскөн Момун карыя, момун адам. Бирок көрсө, жашоодо өтө момундуктун кереги жок экенин чыгармадагы терс каармандар тилекке каршы айгинелеп коет. Арамза кайсы жерден арактын жыты чыкса, ошол жерде жүргөн Ороскул, Момун карияга окшогон оор мүнөз момун адамдарды келиси ого чыгарат туура. Ал эми башкы каарман бала жүрөгү таза, табияттын ар бир кубулушуна, затына ат коюп, алар менен сыр бөлүшкөн баяоо сезим. Жада калса, ошол кенедей болгон баладан Ороскул, Сейдахмат сыяктуу арамзалар үлгү алчудай. Ал эми бул болсо жазуучунун чыгармасындагы өзгөчөлүк. Жазуучунун чыгармаларынын ичинен Атадан калган туяк аңгемеси көлөмү жагынан өтө кыска, сюжеттик композициялык,
курулушу жөнөкөй кызыктуу чыгарма. Анда согуштан кийинки жылдарда кыргыз айылдарынын биринде жесир апасынын колунда өсүп жаткан баланын атага болгон кусалыгы, сагынычы өтө драмалуу берилген. Бул аңгемеде майдандан кайтпай калган жоокердин бул аламга калтырып кеткен жалгыз эстелиги экендигин биле элек. Баланын дүйнөсүнө бүлүк салган кино жана анын жүрөктүн жабыркатышы тууралуу кыскача окуя баяндалат. Атадан калган туяк аңгемесинин башкы каарманы 5-6 жашар Абалбек согуш учурунда төрөлгөн көпчүлүк балдардай эле улуу жеңиштен кийин өз балалык дүйнөсү менен атасын күтүп жашайт. Бирок күндөрдүн биринде бул кыялына капыстан өзгөрүү келет. Апасы Жээңгүл совхоздогу почта бөлүмүнүн телефонисткасы болуп иштеп, ишинен дем алыш болуп кошумча акы алып иштеш үчүн жүн кыркууга келгенден башталат. Ошол учурда айылга көчмө кинонун машинеси келип, кино коюп калат. Киного элден биринчи болуп шашып Абалбек барат. Эс алуу учурунда киного ашыгып элдин баары келет. Кино согуш жөнүндө болот. Кайдан жайдан кинодо фашисттик душмандарга улам эрдик көрсөтүп жаткан кинодогу башкы солдатты Жээңгүл эмнегедир баласын кубандыргысы келеби? Ошол сенин атаң деп коет. Ошондон кийин Абалбек тынчы кетип, жүрөк эти эзилип, кино бүткөнчө болуп көрбөгөндөй бактылуу болуп отурат. Мындай 5-6 жашар баланын бактылуу кыялдануу, сүйүнүчү, үмүтү тууралуу Айтматовдун чыгармасында гана учурата ала тургандай сезет окурман. Эми достор, билимдерибизди текшерип алуу үчүн жазуучунун жогоруда сөз болгон чыгармаларындагы бала каармандарды атап алайлы. Абалбек, Кубаткул, Анатай, Ажымурат, Бала, Султанмурат, Мырзагүл. Азаматсыңар. Ал эми силерге мактоо катарында бул салюттарды асманга учурдук. Жазуучунун жогорудагы чыгармаларындагы бала каармандардын үлгү сапаттарын анализдеп мүнөздөйбүз. Ак кеме чыгармасындагы бала, Эрте келген турналар чыгармасындагы Султанмурат, Атадан калган туяк чыгармасындагы Абалбек. Мен ойлойм, силер да өз алдынча мүнөздөп алдыңар. Эми текшерип алабыз. Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестиндеги балага мүнөздөө: боорукер, ак ниет, жаратылышты баалайт, дайыма атасын күтүп жашайт, буг энеден таяжесине бешик сурайт, ак кагаздай пейили таза. Кандай адамдык сапаттарга тарбияланабыз? Бала аркылуу жаратылышты сүйүүгө, боорукердикке, улуттук баалуулуктарды баалай билүүгө, улууларды сыйлоого, үй бүлөнү сактоого, ажырашуунун негизинде баланы башкаларга көз каранды кылбоого, тынымсыз билим алууга. Абалбектин үлгү сапаттары: ак ниет, сезими тунук наристе, мекенчил, мээримдүү, адептүү, атасы менен сыймыктанат. Ал эми Абалбек аркылуу кандай адамдык сапаттарга ээ болобуз? Мекенди коргоого, боорукердикке, согушту жек көрүүгө, наристенин сезимин баалоого. Султанмураттын үлгү сапаттары: эр жүрөк, сабырдуу, эпчил, токтоо, мекенчил, жоопкерчиликтүү, боорукер. Урматтуу студенттер, бала, Абалбек, Султанмурат, Мырзагүл бул Чыңгыз Айтматовдун бала каармандарынын чыгармадагы үлгү сапаттары аркылуу биз ар бирибиз үлгү тарбия ала алабыз. Айтматовдун ар бир жараткан эмгегинде опол тоодой кыргыз элинин мурасы жатат. Адамгерчилик, кичипейилдүүлүк, адамды сыйлай билүү, күн сайын адам болуу, акарат кылуудан калкалоо, келечекке умтулган жакшы философия, бейне ойлор жатат. Мына ошондуктан да Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын бүткүл дүйнө эли окуйт.